Менин атым Урмат болот. Өзүм жай районунан болом. Москва, азыркы учурда Москвада эмгектенип жүрөм. Мен видео кайрылуу жасаганды чечтим. Ушу туура көрдүм ушу видео кайрылуумду. Мынакей бүгүн 25 март 2021 жыл. Биздин айылдаш Бактыбай экөөбүз Москвада эмгектенип келаткан Бактыбай экөөбүз кайтыш болуп, Москвадан жүрөгү токтоп калып, иман жолдош болсун. Эң биринчи очередь ушу аксакалдар бир аз болсо да иманыңыздарды ойготуңуздарчы. Сиздерден суранабыз. Бул жактан элдин баары эле Россияга жыргап иштегени келген жок, ойноп күлгөнү келген жок. Балдарын таштап, ошо кусактарын тойгузайын деп келген бул жакачы. Ушу Бактыбай дагы ошо канча деле кыргыздардын бири болуп 4 баласын таштап келген болчу. 4 баласы жетим калды байкуштар. Келинчеги калды, эми кантип окат кылышат булар? Анан кийин азыр учурда малдын баасын билесиңер. Bir жылкы эле 120 миң. Мына бычакка иле турган мына кой алайын десең 15 миңден кем жок турабы? Анан кийин ушунун 4 баласы жетим калып, 4-5 айдан бери акча сала элек болчу жыргатып үй бүлөсүнө дагы. Анан кийин кантип ушу малды карызга алып, ошонун бүртүнүп балдарын овкаттарын кантип жеп атасыңар? Тамаңардан кантип өтүп атат ушул? Ой, кичинекей ушу жетим балдар калды. 4 баласы калды, кичинекей. Бул баласы кичинекей 18ден жаңылашты. 19 жашта. Калгандары школда окуйт, кичинекей. Ошонун оозунан нанды тартып алып кантип жеп атасыңар? Уялсаңар боло. Качан токтотобуз ушуну? Мурда мен буну көп сезбечимин. Акыркы убакта могул карасаңыздар, башка областтарда, башка райондордо мындай нерсе токтогон. Чөйлө барып жаназасына катышып кеткилечи, суранам сиздерден. 120 миңге бул жылкы союп, аны ким төлөйт? Андан көрө ошол чогулткан акчаңарды берип койбойсуңар ошо жетим балдарына. Кантип тамагыңарды өтөт? Таш жебесиңер, андан көрө таш жебейли. Ошолордун оозунан нан тартып алып жейт.